Первое мероприятие «Маяк». Докладывает начальник техотдела подполковник Юрий Салымов. Жарандарыбызга мындай зыян болбош керек. Ошол маалда Советский Отечественный Южный магистральдан баштап туруп, жээк жолуна чейин чүй транспорт менен жүрүшүбүз. Бишкек шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүгүнүн башчысы өз кызматкерлерине өткөрүлчү иш-чара тууралуу түшүндүрүп берүүдө. Бүгүнкү иш-чаранын аталышы «Маяк» деп айтылат. Мында жол сакчылары менен тез жардам кызматынын айдоочулары атайын белгилерин иштетип, шаардын көчөлөрүн кыдырат. Жол кыймылынын эрежелерине ылайык тез жардам, өрт өчүрүү жана милиция кызматтарынын унаалары атайын жарыктарын иштетип бараткан маалда башка айдоочулар жол бошотуп берүүсү абзел. Автомашины. Цвет маяку. Личный состав. Находимся на своих постах. Указание Азов 3-го. И дальше обратно ушел наш. Постарда у вас. Маяка. Базилеген автоунааларды, Байке, сіздер демей, выездке шыққанда не деп айтасыңдар? Уступите дорогу, больной, тиги буде. Жоқ, мен только рулить етем, врачтар. Ошо сүйлөйсүңөр өзүңөр. Не, кетип. Права бермейді. Ошода, уступите дорогу. Уступите дорогу. Больной, да ошо айтпайсыңар. Давай, кет. Уступай дорогу деп айтпас байке. İşteye kaldıracak. Жол берип жатат. Байке айтпас. Бериши байке. Hayda. Tez yardımga yol beremiz. 23 kvadrat bu. Hemen tutsun. 95 77. 97 77. Yol veririz. Tez yardımga yol veririz. Yol veririz tez yardımga. Жол босатабыз, тез жардам кетет. Жол сакчылары тез жардам унааларын алдыга кое берип, өздөрү артынан жүрүп отурушуп, баш ийбеген айдоочуларга карата административдик протоколдорду толтуруп жатышты. Өткөзүп кереги жок болчу, өткөзбөй. Эреже бузду? Квадрат 9, 107 деген Lexus тартат, 107. Lexus неподчинение маяку. Бул ретте негизги максат Бишкек шаарынын айдоочуларын тартипке келтирүү. Айдоочулар кызыл, көк сигналды жарыкты көргөндө оңго алып токтош керек да. Кетип баратат, мисалы силердин тууганыңар, жакын адамдарыңар болуп калышы мүмкүн, ичинде айдоочулар бар. Кайрып кетсе. Ошону көргөндө оңго алып токтоп коюп коюш керек да. Айдоочулардын максаты ошого тартипке алып келиш. Ошол максатта бул мероприятие өткөзүп жатышат. Личный связьге чыкпай турдум, маякта 5 мүнөт калды, өткүзүп алайлы. Балды ПМВ 45. Баш ийбей коюшту, да? Баш ийбей койгон айдоочу кетип баратат алдыда. Да, право примите остановите. Валентина 0004 Lexus. За перекрестком остановите. Айдатпайсызбы.
перекресткадан өтүп токтотуп койсоңор болот, нарушение болуп калган токтогон жер. Ulan biron chaqirchi. Salomasiz, kapitan militsiya Urmanbetov. Ваши документы, пожалуйста. Машину скорой помощи не видели, да? 2 штуки даже ехали за вами со спецсигналом. Сиздин маякка подчиняться этасыз, рейд маяк жүрүп атат сизде. Ошонун негизинде келатканда мынакей сиз байтипатор эмне берип атат, сиз токтогонуңуздан баш изегиңизден ушунга келип сизди токтотуп турат. Бул пункт боюнча правила дорожного движения пункт боюнча 3 статьясы 221 чай бербейлер аны протокол түзүлөт. Праваңыз жок экен. Жок. Ошол. Эмне себептен жаныңызда жок болуп атат, права ошонун баарын бияка жооп бересиздер. Мен ошонун баарын составиттеп, если табылып калса, анда сизди праваңызды ушундай временный болуп калса, буга чейин дагы түзүлүп калса, анда убактылуу биздин стаемга барып коюлат. Экинчи жолу протокол жазылбайт. Анан калганын один протоколду ошол жака өткөрүп берет. Ошонун негизинде сиз барып түшүнүк жазып берип баягы эме кыласыз. Сиз переживать этпеңиз, бул эчтеке болбойт. Калганын жооп бере бериңиз бияка ошол. Заметила. В больницу просто спешила. Квадрат 6 север 44 Toyota East. Сиздер кадрдан көргөндөй эле Toyota East үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу солго бурулууга даярданып жаткан тез жардамга жол бошотуп бергиси келбей түзөтүп кетти. Айрым айдоочулар өзүнүн иштеген жерин башкаларга мактангысы келеби же ошол компаниянын атына жамынып анча-мынча жол эрежелеринен оңой кутулуп кетүүнү максат кылышабы, Айтор алдыңкы терезелерине коомчулукка таанымал мекемелердин белгилерин чаптап алганды адат кылып алышкан. Бул айдоочу да биздин кесиптештер иштеген телеканалдын логотипин жабыштырып алганы менен ал өзү башка жакта иштейт экен. Жок, это служебныйларга таксын мейли, сотрудник эмнеге өзүнүн частный машинасына тагат. Это кто должен? А может, КТРда иштейби, каяктан билесиз, может, жөнүнө бир делодон алып туруп тагалышы мүмкүн. Поэтому снимайте, у него разрешение есть на это или нет? Жа сурап көрөбүз өзүнөн. Жок, айтып атам да. Вообще законно можете служебный машиналар гана тигини такканга болот да. А менин менчик машинама тагылуу эмес, мисалы, такканга болбойт му? Бул разрешение. Жо бул мисалы таккан болбойт да, жөн эле эме ал. Уят кылып атпайбы компания. Ошо неметиш керек да? Канал. Сиз иштейсизби КТРда? Шлагбаумга коюлчу, стоянкада шлагбаум коюлуптур. Ошол шлагбаумунда пульт бериле экен. Ага чейин охрана отурчу экен. Охрана ага Сен кайда иштейсиң өзү? мен немеде гостиницада иштейм, А водитель. эмне КТР логотипин коюп алдың? Бул менин машина эмес. А кимдин машинасы? Струнка машинасы. Иштейм КТРда. Ким деген? КТФда. Алдан. Кыргыз телефильми. Азыр токтоп тур. Кетпей тур. Азыр бир алакандай канасы менен бир чоң компаниянын атына шек келтирип атасыз да, мындай айтканда. Жай ошону алып эле коеюн эми аны. Мен деле түшүнөт. Ушунча журналисттер тартып атат сизди. Ал эмне үчүн тагып жүрөсүң аны негизи? Ким машинасы кимдики байкеси негизи? Так. Идите информируйте людей, соседей, да, что машина работает. Надо мне документы. А вот. Бияка турсаңыз? Ай. Жолдош айдоочу келиңиз бияка. Опа. Эмне чапсыз? Ошодо. Siz tura verseniz ya. Emne Аны мен билбейм, мен нарушение алып. Автоунаа кимге караштуу? Өзүңүздү? Жок, меники эмес. Кимдики? Техпаспортто көрсөтүлөт. Жок, негизи автоунаа кимге караштуу? Автоунаа кимге караштуу? Автоунаабы? Ким Аймура. Бул сизге ким болуп келет? Фамилиясын айтып беріңізші. Жо, таныбаган кишинин машинасын эмне деп жүрөсүң анда? Кандай эмне? Мен доверенность жок да азыр. Отменада.
Жок, анда КТР немесин эмне тагып алдың? Аны мен билген жокмун да мен. Эмнени билген Мен ал КТРдин алдына чаптап алып, аны жашырган жерим жок. Жок, КТРканын логотипин кайдан алдың өзү? Алган жокмун да мен КТР бешимде жок, иштебейм да. Эмне килип алдың анда машинаңа? Мен чечип койдум азыр. Жок, буга чейин эмне килип алдың? Менин машинам эмес да. Сен айдап жүрөсүң да. Мен карындашым колчу ошол иштейт депчи. Айтып атпадыңыз беле, карындашым иштейт деп. Каякта иштейсиз өзү? Гостиницада иштейм. КТРда иштебейсиз, э? КТР иштейм. А КТРдин логотипин эмнеге тагып алдыңыз анда? Билбейм ал КТРдин логотипин. Майке, раскайсың? Жок, эмне себептен ошо КТРдин логотипин билбей туруп тагып алдыңыз анда? Мен чечип койдум го мен. Мен өз колум менен таккан эмесмин. Тагылып болчу. Буга чейин. Машина сатып алдым. Знаете, за что Сиз эмне себептен тосконуңузду билесиз да? Эмне себептен тоскон? Мен көрбөй калдым, светофор жашыл күйүп турду ага. А мен машина солго буруп кетип атпайбы. Любой спецмаяк келе атканда айдоочу оңго токтош керек. Спецмаяк жок. Түшүндүкпү? Түшүндүм. Билбей калдым мен. Солго буруп кетишти да. Бул арада эреже бузган айдоочуга карата административдик протокол түзүлүп жатканда дагы бир айдоочу маякка баш ийбегендиги үчүн токтотулду. Маякка починить этип, светофор стоп-линиядан токтойсуз. Биз келе атабыз. Көрөсүз, скорыйге, ГАИге жол бошотпойсуз. Ушундай экен. Жүрүп сизге протокол жазып беребиз. Келиңиз. Айке, сиз көрбөй калдыңызбы? Эмне айтып турган? Жок, мен көрдүм баарын тең эле. Просто красный. Синий, я спрашиваю, синий. Я хочу полностью. Нет, давайте я сейчас вам вопрос задал. Вот синий цвет, говорит. Вот мы приехали, включенный синий цвет. Я должен Вместе с уступить. Это внимание, да? Внимание, да. я должен уступить. А при красном Я должен остановиться. остановиться, да. Вы в данный момент... В данный момент я сделал, когда синий увидел, я стал притормаживать. Он, смотрите, если хорошенько, внимательно посмотрите, да, даже если можно камера посмотреть, они работают одновременно. Синий и красный работают. На данном участке перекрестка водитель, сотрудник, включенный маячками ехал. Вы же, в свою очередь, ехали, да, вы не уступаете всем требованиям маяка. Я стал притормаживать, но я вижу, что дорога позволяет, она двухполосная. Ну, хорошо, дорога, но вы же сами сейчас говорите, красный, вы должны были остановиться, Да, правильно? остановиться. Вы сами же говорите только Да. что. Машина, водитель выходит, инспектор приходит, да, принимаю именно свои замечания, да, не увидел, не уступил. Сейчас же, в свою очередь, она дорога большая, надо было вот так сделать, по-другому. Согласно правилам дорожного движения, при включенном красном сигнале маяка водитель обязан остановиться, в первую очередь пропустить. А он эти требования выполняет. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен биргелешип өткөрүлгөн Маяк аттуу рейд 2 саатка жакын созулду. Бул аралыктарда атайын белгилерди көзгө илбеген жалпы 16 айдоочу кармалып, айып пулдар жазылган. Биринин жанында тиешелүү документтери жок болгондуктан унаасы айыптөлөөчү жайга токтотулган. Биз сиздерге видеокамерага тартып калууга үлгүргөн айрым айдоочуларды гана көрсөттүк. Квадрат 60-65. Да, за перекрестком остановите. Право примите. 94-92. Право примите, за перекрестком остановите. Квадрат 60 мı? Lexus бурулуп атат. 94. Иш-чара аяктары маалына жакын калганда биздин чыгармачыл топтун кызматкерлери бараткан жол сакчысынын жанынан жолдун каршы тилкеси менен келаткан айдоочу да токтотулуп, административдик айыпка жыгылды. Айдоочтун көлүгүндө автоунааңызга тийиштүү документтерди койсоңуз. Встречный айдош. Встречный айдош. Баарын алып койгон. Тишиңиз ооруп атабы, да? Кетип атам, 12 жазып койгон. Өтө
Жолдону бузуп атпайсызбы жолдо? Geçip atam kıyналып кеттим чын dedim адам мускам. Тез жардам чакырып бербейли анда чак. Мына бүтүп атат 12ге жазып койгон болсо сашып аткан майбайчы. Кыйналып атсаңыз тез жардам чакырып ал дейм да. Жок, мына 12ге жазып койгом стоматологге. Жүрүңүз ичемесеңиз чогуу эле бара алам. Стоматолог бүтүп атат 12ге жазып койгом. Кечигип бараткан башка киши кирип кетсе, өтүп кетет. Башка киши кирип кетсе өтүп кетет. Башка клиент таба алат. Выезд на встречный. Айдоочу на запрещающий сигнал светофору встречный полосага чыгып, баарын отклон кылып, жолун кесип Байке, жашаған жеріңіз? Әділет байке. Direkt roda da uzun. Бишкектин Киев жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде 2-синен 3 февралга караган түнү 3 автомашина катышкан жол кырсыгы катталды. Мында Киев көчөсү менен чыгышты көздөй келаткан BMW үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу белги шамдын кызыл түсүнөн өтүп, өз жолунда бараткан Toyota Camry жана Honda Odyssey'ди сүзгөн. Багаж ачпа. Таппай кал. Давно пресс ойдuk. Көргөндөр барбы? Эч ким унчубайт. Тургандар. Бүт бар эле. Багажда даже эч калды. Кантип экен белгисин колдо. Бакчыройге айда алачы басты акын аркасын. Эмне качып кетти? Жок болот атпай, жок. Ким сиздики барбы машина? Канча киши кетти ортон? Экөө Келчегине Сен алып кеттиби я? Номерлерди. Номерлер жеңем да. Өздөрү эмне, мастайбы? Мас окшоп качып кетти. Мас эмес киши мындай айдабайт. Тауш керек болчу. Демон силкип ачпайлы өзүн. Ачпайбы? Açılbayt aldım. Açılbayt. Жо ачканда эмне бар бул жагында? Ачканда эмне бар бул? Ачсаңар. Bir can götürün açılır. 300 ayda çıkın da. 300 ayda 300. Gele karmaş bu. Açılbayt aldı. Açılat abi. Bir can bas bir can götür açılat. Ana. Мындай кылчы көрсөтүп. Айтсайдыкыбы? 0.38. 0.38. Ачып кеткен, э? А буну ачып эмне кыласың? Ачпайлы болот. Мен морально толду. Ачпайлы болот анан силерге дагы мындай. Бар бекен, ошол тауып пустой экен. İçi pustoyda отпайды, значит, анда пустой экен. Ара уста жүрөт. Табат номер бар. Өзүн табат, бирок азыр бул духу жетпейт го, биякта жүргөнгө кетти да. Кетти алып кеткенди. Эң биринчи мен билем буякта пассажирдар. Сиз каяктан түштүңүз? Мен түшкөн жок, мен жарым жолун өтүп атканда именно уруп атат өкөдөнчү. Да даңыз. Первый очередь, первый помощьту мен бердим да. Оказание. Аман эсен түрү, дегида түрү, башка эчтеке айта албайм. Өзүм деле шоктом. Мында курткамды эле кийип көрүп турат. Курткамды кийип алдым кан бойдон кыздын. Мундагы айдоочулар байкадыңызбы кандай абалда болчу? Жок, мен потому что көрбөй калдым. Потому что мен Бэтмен эмесмин да. Мен өзүм биринчи качан тиге жардам берем. Я не успел, буяка эмне болуп, кандай болду. Биринчисине помогу. Колдун келиши.
Жизнь ача албайт алар. Жок, бирок мен эмесмин менен бирөөгө берет кеткен жокмун мен. Мен эмесмин менен окуп. Мен эмесмин менен. Болду, ошентпей болду. Кырсыктын айынан Одиссейдин айдоочусу менен жүргүнчүсү денелеринен оор жаракат алышып, тез жардам менен ооруканага алынып кеткен. Жабырлануучунун жакындарынын айтымында Одиссейдегилер экөө жубайлар болушкан жана башынан оор жаракат алган келини кош бойлуу болгон. Окуянын күбөлөрүнүн айтымында кырсык болор замат эле баары жабырлануучуларга жардам берүүгө шашып, БМВнын рулунда ким отурганын байкабай калышкан. Сиз каяктан келип аттыңыз? Мен Советский менен өйдө тарапты өстө кетип бараткам. Светофор жашыл күйдү. Мен астымда да бир машина бар болчу. Капталымда да бир машина бар болчу. Бирок ал артка карап болчу да. Жашыл күйүп жылып атса, менин астыман эле кара машина кат өттү. Ал каяк менен келди? Ал Киевский тараптан, күн батыш жактан күн чыгышты көздөй. Бул Одиссей каяктан келип аткан? Одиссей болсо жогорудан Ылдыйды көздөй келип аткан. Жашылга эле чыкты өзүнүн. Жашылга жылып аткан азыр. Жашылдан жылып уже мен ортого келгем да. Ортого келгенде бул кара БМВ катуу келип мени сүзүп өттү. Данан тийин барып сүздү Одиссейди. Bunun астынан, короче, bir машина кеткен сен астынан. Мен астынан bir машина кеткен. Өтүп кетти. Адан келе буну урасамак. Бул астынан ичинде 5 отто Ким водительдерин байкадың? Мен чуркап келип ачыгатына Одиссейге бардым. Мен бул же рулда братан бир жерден көрчүмүн. Эсте бар. Силер деле көргөнү бар. Ошого чуркап бардым, Одиссейди тааныйм бир жерде. Бардым. Одиссей ал врачка мен, родной врачка. Бардым эле эжешаз жеги жатты. Ага баягы жана узун бойлуу Жакшы эле алардын абалы. Жакшы эле. Анан кийин артынан бир кызды түшүрдүм БМВдагы. Жок, абал жакшы элеби? Жакшы дедим. Аз тяжелый Бүгүн өзү ооруп жүргөндө негизичи. Немеге кетмек, Турцияга кетмек. Инеңизби? Иним экөө кетмек. Катуу болуп кетти. Бул БМВнын айдоочусун көрдүңүзбү? Айдоочусун көрө алган жокмун ошо. Мен дагы коркуп эле түшүп жардам кылайын деп чуркап бардым. Өзү эле машина. Мен айткеничи көзүмө качып кетти, түшүп эле жок болуп кетти. киши көп болду да, байкабай калдык да, паник болчу. Биякта деген неме? Машинанын ичинен немени табалат. Документтер могу боюнун немеси. Номер арткысы жок экен. Чакыртылган тартип сакчылары менен жабырлануучунун туугандары айдоочуну кырсык катталган айланадан таба алышпай көпкө убара тартышкан. Бирок кийинчерээк БМВнын айдоочусу болом деген жигит пайда болгондо иниси менен келини күтүүсүз жерден ден соолугунан жабыр тартканына ызаланган тарап аны аз жерден сабап кое жаздашты. Ошолор таппай атам. Кана эмелеки достор кайсы машина? Жок, аябай уже башы айрылып, мээси көрүнүп калып турду. Ушул экен? Ушул экен? Барган артка баскыла чеге чыкла. Самас эч кандай самопростон кире чеге чыкла. Мизал болгон. Андан көрө больницага Каяктан бери келип аттыңыз эле? Чизки менен келип атабыз. Кыздар менен. Канча киши бар эле сизде салонда? 4. Жакшы эле алардын ден соолугу? Өзүңүз жакшы элесизби? Өзүм жакшы. Башыңызда баш кийимди алсаңыз? Чачыңызды көтөрсөңүз. Машина сиздикиби? Аты жөнүңүз? Осмоналиев Саметей. Жашыңыз канчада? 28. Спирт ичимдигин ичкен жок белеңиз? Ичпейм. Жаныңыздагыларды ичкенбиз? Ичкен. Алар ичкенби? Ошолор эмес беле рулда? Жок, алар эмес болчу, өзүм болчу. Катуу келип калдыңызбы? Мен тиякта машина менен жарышып калган болчу экөөбүз. Бирөө мененби? Водительский удостоверение. Эмне болду катуу келатканыңызда? Могу жетип бердим. Светофордон управитель албай чыгып кеттим. Чыгып басына машина чыгып калган. Андан уже билбей калдым. Тормуз тепкенге үлгүрбөй калдыңызбы? Тормуздан теп келдим. Тормуз теп кетип турам. Светофорго жеткенде уже
кой бергенде сөйтіп тайып кеткенде жанында машина кирип кете турган. Өзүңүз жоготуп койдуңуз э? Машина өзүңүздүкү? Ооба. Бар беле документ жокпу? Бар. Бул кишилер көйгөндөн анан качып кеттиңиз беле арыраак э? Адам көйүп кеткен үчүн барча Времениңизди берип коюңуз. Вообще бөлөк вообще бөлөк бала айдап келатканда. Программа эфирге даярдалып жатканда жабырлануучу тараптын туугандары биз менен байланышып, келини ооруканада жандандыруу бөлүмүндө жатканын жана жол кырсыгынын себепкери болгон тараптар 2 күндөн бери алар менен байланышка чыкпай жаткандыгын, ошондой эле айдоочуну ким экендигин аныктоо боюнча соттук медициналык экспертизалар дайындалгандыгын маалымдашты.